Экинчи бөлүм. Элдин арасында жалган пайгамбарлар болгондой эле, силердин араңарда да жалган окутуучулар болот. Алар өздөрүн куткарган эгедерден баш тартышып, кыйратуучу жалган окутууларды жайылтышып, өздөрүнө эрте өлүм тилеп алышат. Көп адамдар алардын бузуктук жолу менен кетишет. Ошолордун айынан чындык жолу жаманаттуу болот. Алар өздөрүнүн ач көздүгүнөн улам, кошомат сөздөрү менен силерди өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланышат. Алар үчүн небак эле сот чечими даяр, алардын өлүмү кечикпейт. Эгерде Кудай күнөө кетирген периштелерди аябастан, аларды сот боло турган убакка чейин өлгөндөр жаткан жайдын караңгы туңгуюгуна чүрүп, чынжырлап койсо, эгерде Кудай байыркы дүйнөнү аябаса, 8 адамды, адилдикти жар салган Нухту үй бүлөсү менен сактап, дүйнөдөгү кудайсыздарды топон суу менен жок кылса, эгерде Кудай келечектеги кудайсыздарга сабак болсун деп, Содом жана Амор шаарларын кыйратууга өкүм чыгарып, күлгө айлантып салса, ал эми мыйзамсыздардын арасында жашап, алардын бузулган жашоосун, мыйзамсыз иштерин угуп көрүп, күн сайын жаны кыйналган адил Лотту куткарып калса, анда Теңир такыбааларды азгырыктардан кантип куткарууну, ал эми адилетсиздерди, айрыкча ыплас кумарларына жетеленген, бийликтегилерди тоотпогон, кара өзгөй ээн баш, жогоркуларды жамандагандан коркпогон адамдарды сот боло турган күнгө чейин сактап турууну билет. Алардан күчү жана кубаты жагынан жогору турган периштелер да Теңирдин алдында аларды жамандап тил тийгизишпейт. Өздөрү түшүнбөгөн нерсени жамандашкан алар тузакка түшүп өлүмгө дуушар болуш үчүн жаратылган тилсиз, аң сезимсиз жаныбарлар сыяктуу жок болушат. Алар өздөрүнүн мыйзамсыз иштерине жараша жаза алышат. Анткени рахатты күнүмдүк жыргал турмуш деп эсептешет. Уятсыз жана ыйык нерсени булгоочу алар силер менен бирге тойлоп, өздөрүнүн куулуктары менен сайран куруп жатышат. Алардын аял жандуу экени, күнөө кылууга тойбостугу көздөрүнөн эле көрүнүп турат. Алар бекемдел электерди азгырышат. Ач көздүк алардын жүрөгүнөн бекем орун алган. Алар каргыш уулдары. Түз жолдон чыккан алар арам акчаны жакшы көргөн, Босордун уулу Биламдын жолуна түшүп, адашып калышты. Бирок анын мыйзамсыздыгы ашкереленген, тилсиз эшек адамча сүйлөп, акылсыздык кылып жаткан пайгамбарды токтоткон. Булар соолгон булактар, шамалайдаган булуттар, аларга түбөлүк караңгылык даярдалган. Себеби алар ооз көптүрүп сүйлөп, туура эмес жолдон араң кайткандарды дене кумарларынын жана бузуктуктун торуна чүрүшөт. Өздөрү жок болуунун кулдары болуп туруп, аларга эркиндикти убада кылышат. Анткени ким эмнеден жеңилсе, ал ошонун кулу. Себеби алар Теңир жана куткаруучу Иса Машаякты таанып билүү аркылуу бул дүйнөнүн ыпластыктарынан качып кутулгандан кийин кайрадан аларга тутулуп, жеңилип калышса, анда алардын кийинки абалы мурунку абалынан да жаман болот. Чындык жолун таанып билип туруп, өздөрүнө берилген ыйык осуяттан баш тарткандан көрө, алар үчүн бул чындык жолун таанып билбей эле койгон жакшы болмок. Ит өзүнүн кусундусун кайра жей берет. Чочкону канча тазалаба, ал кайра эле балчыкка оонайт деген макал аларга туура келет.